Bismillah. Haydachi. Haydachi. Сапаты қандай көрініп жатыр видеоны білмедім. Біраз екі вариантмен тартам азырча. Бұл бірінші вариант. Анан екінші вариант. Қайсынысы тұнық болады білмеймін. Кеш кіргенде мынау бірінші вариант іште албай қалады да жақшыча. Түні мынау екінші вариант зор болады. Түні татқанғача. Еда жанар. Ауа райы мынандай болады бүгін. Күнден күнге көп көтеріліп кетіп жатады. Күнден күнгече көп көтеріліп. Жамғыр жауап. Кече 2-3 күн болып қалды жамғыр тоқтап еді. Күн ашылбай жатады да. Ошондо ечкилерди айдачы күтейин азыр. Ечкес бияк эми чабан ечкичи болуп кетти эми бул жактачы эми жалаң чабан ечкичи болуп атылат эми. Чабан ечкичи болуп буйруса колдон келишинче мыкты контенттерди тартып берүүгө аракет кылайын биякта. Ауа райы. Жанакы эле күчүктөр түрдүү совет айткан, комментарий жазган адамдар болот. WhatsApp'тан жазгандар. Жанакы лайка кошуп кой, чоңураак тайган кошуп кой дегендер. Мен күтөм туугандар, мен күтөм. Просто мага кызык азыр. Алып жүргөн тайган деле кошуп койсом болот, алып жүргөн лайка деле кошуп койсом болот. Бирок мага ушул күчүктөрдүн өзүнүн бир ала турган күнү келген, ошол нерсе мага кызык болуп атат да. Сиздерге кандай билбейм. Азыр алсам деле болот. Мисалы бир тайган кошуп койсом талайт. Уже не интерес, не болуп кетет да лично магача. Контент деле тарткым келбей калат ачыгыча. Видео деле тарткым келбейчи. Анан азыр мага просто мен биринчи жолу кармаган үчүн бул күчүктөрдүчү. Мага деле кызык да. Именно чабан кармаган күчүктөр, тайган күчүктөр кайсы убакта, канча айлыгында биринчи олжосун алды дегенчи. Алдыбы, албадыбы дегендер жок. Жетип атат. Түлкү, чөгө уже жетип атат. 10 айлык күчүктөр. Бирок тиштей албай атат да. Түлкүгө просто 2 метр калып кетип атат. Түлкү алдап атат. Бираз барып жоготуруп атат. Бирок чөө бир эмес, 2 чөөнү токтотту. Кайра 3 жолу 2 жолу болчу. Бирок тиштей албай койду да анычы. Болгондо эми өтө мындай страшный чоң чөөлөрдөнчү. Эркеги не беле. Потом мындай издештеринде айып жок да жаныбарлар кетип атат. Сте. Ия. Бир контент кылып келсем ба, мына жак барбы? Мына көрдүңүздөр уже биринчи айткан камера уже иштебей баштады да. Но экинчиси. Просто мыяктарды бир аралатып коюшум керек да, себеп деген жери бар. Себеби жанакы бияка эчкилер жайылат да. Ошол маалда чөө түлкүлөр алардын тынчын албаш керек. Улар кетти уже нары көзөп. Ошон үчүн бир айланып келсемби деп ойлоп атам нар жактычы. Наркы бетке чыгышым керек, наркы бет менен айдашым керек. Эгер но бет менен айдасам, видео тартылбай калат, кыска болупчу. Наркы бетте берки бет көрүнөт, наркы бет дагы көрүнөт. Ошон үчүн азыр кырга салгандан антенсем зеригип атам азыр айланып сууктачы. Так. Кандай кылсам экен деп отурам. Эчкилер могул жакта. Эчкиге чыгып бара берсемби дейм. Жака көздөп кете берсемби дейм. Эки ача ойдоп отурам да. Оналардын уже азарты кармай баштады. Кеттик. Кайра эчкилер жака айдай турган болуп калдым. Себеби убакытта тарыраак экен кеч болуп кетип атыптыр. Оозу ачарга чейин жетишип калышым керек. Ошол себептен эчкилерди гана айдап чыгып кете берейин деп чечим кабыл алдым. Пышты жаныбар секин үйрөнүп атат. Бүгүн мына тизгинди оңдодум эле, күндө кара тизгин эле. Бүгүн мындай кылсам узунураак кылып коюпмун, муну жаңгырөөнчтү нары бери бурганга бир аз кыйын экен. Ошон үчүн эртең кайра бузуп, onu жагын кыскартып, башкачараак кылам бир аз. Келтерээк кылам, келте. Анан дагы кичине үйрөнгөндө муну такалатып алышым керек. Ошо менен Кудай кааласа жазгы контенттерди аламын.
Ciğer açıyor. Eda. Ошо туман ылдыйлап келе жатат. Туман ылдыйлап келчеңди сезинен туман жака туман келчең качайын ылдый көздөм. Иншалла түшүп кетейин.